Менин жолдошум Москвага кеткенине 1 жыл болду. 3 айдан бери же чалбайт, же акча салбайт. Экөөбүздүн ортобузда бала жок. Мен анын экинчи аялымын. Менин экинчи турмушум биринчи аялынан менин экинчи турмушум. Биринчи аялынан 3 баласы бар. Азыр мага акча салбайт. Наркы семьясына салат. Мени жолумду берип кой дегенмин. Бербеди. Азыр анын адресине, телефон номерине телефон номерин да билбейм. Мен 28 жаштамын. Жолдошум 35 жашта. Эми аны күтүп жашашым керек же эмне кылышым керек? Билбейм. Сиздерден кеңеш сурайын дегенмин. Жооп берип коесуздарбы? Аллах ыраазы болсун. Биринчиден Аллах субхана таала ушул карындашыбызга жана ошого окшогон эже карындаштарыбызга жардам берсин. Турмушунан кыйналган, жолдошторунан жакшы мамиле таба албаган, жашоосунда кыйналган баардык эже карындаштарыбызга, апаларыбызга Алла таала жардам берип, эки дүйнөдө жүздөрүн жагуу ийгиликтүү кылсын. Албетте эгерде ушул карындаш айтып аткандай мамиле кылып атса күйөөсү, эгер чын эле ушундай болсо, бул туура эмес иш кылып атат. Мындай иш кылбаш керек. Алып алып, анан экинчи кылып алып аны каржылабай, камсыздык кылбаган болбойт. Анда эмне кылат? Бул дин жагынан болбосо дагы, бул адамдык жагынан, акыл жагынан алса деле, бул эркектер сыпатка жатпайт. Мындай ишти кылган намыссыз эркектер деп койсок болот. Жана Аллах тааланын алдында да күнөөлүү болуп атат. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, "Кафа бил мар'i an yu'adama yaul" дейт. Эгерде кимде-ким ошо өзүнө карамагына караштуу адамдарды камсыз кыла албай, же болбосо камсыз кылбай койгон болсо, ошол адамдын күнөөлүү болушу жетиштүү деп атат. Демек, аялды алгандан кийин багыш керек. Тамак ашын, кийим кечегин алып берип туруш керек, таштап салган болбойт. Анан эми мен айтарым ошо биздин колунан келе турган нерсе, бул карындашка дуба кылабыз. Анан кандай чечимди мен өзү аракет кылып чечкенге аракет кылыш керек. Эптеп күйөөсүнүн туугандары аркылуу же өзү аркылуу байланышка чыгып, же кадимкидей аял катары мамиле кылып жашоосу улансын, же болбосо бага албаса, кара албаса, анда башымды бошот деп талап кылыш керек. Ошол жолун издеш керек. Анткени биздин колубузда эч бир нерсе жок. Анан негизи эми чыдап жакшы насихаттарын же бирөө өзү болсо да, же өзү болобу же бирөө аркылуу айттырганга аракет кылып көрсүн. Балким оңолуп калар. Ал киши деле оңолуп калса, анда эмеспи да жакшы болот. Эгерде оңолбостон артка чегине берсе, биринчиден ошол киши жана канча убакыттан бери ошол карындашыбызга нафака кылбай, камсыздабай өткөргөн күндөрдүн баары тең мойнуна жүктөлөт, карыз болот, ошонун баарын төлөш керек. Экинчиден, аны азаптабай башын бошотуш керек. Ошондо гана Аллах субхана тааланын алдынан кутулат. Аллаху алам.